Бүгін Қырғыз ұлттық тарих музейінің кино залында белгілі кино режиссер Тилек Мураталиевтің Қырғызстанның өнүгүү доору аталышындағы кино тасмасы ачык көрсөтүлүүдө. Бұл кино тасма Қырғыз фильм тасмасы тарабынан өнүктүрүлгөн. Ал эми бул тасмада 1950 жана ошондой эле 1985 жылдагы социалисттик доордун өнүгүүсү тууралуу баяндалат. Бүгүнкү кино тасманы сиздер менен биргеликте чогуу көрсөк. Завод фабрикалар өнөр жай пландарынын көрсөткүчтөрүн өздөрү бекитти. Бул тасмада 1950-1985 жылдагы Кыргызстандын социалисттик өнүгүү доорун баяндаган тарыхый окуялар чагылдырылган. Исхак Разаков жана Турдакын Усубалиев республиканын бийлик башына келиши менен алардын ишмердүүлүгү, республиканын жалпы экономикалык абалы баяндалат. Көрсөтүлүп жаткан хроникалык тасманын бет ачарына коомдук ишмерлер, студенттер жана башка көрүүчүлөр катышты. Мынакей ушу даректүү фильмде көрсөтүлгөндөй Кыргызстандагы союздук деңгээлге чейинки белгилүү Ленин атындагы завод, Фрунзе атындагы айыл чарба заводу, Камболдук ноуту комбинаты, түштүктөгү сымап сурмак комбинаттары, ошондой эле Кыргызстандын өнүгүүсүнө өң өбөлгө түзгөн атактуу ГЭСтер, Токтол ГЭСи, Күрүпсай ГЭСи, Шамалдысай ГЭСи, башка ГЭСтер мына ошолор өткөн доордун 60-70, 80 жылдары курулуп Кыргызстанды дүйнөдөгү өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошо алган. Мына ошол доорду тасмада абдан дадилдүү, ынанымдуу фактылар менен берилгендиги бизге абдан жакты. Тилекке каршы мынакей өзүңүздөр билесиздер, өткөн кылым 90-жылдары мынакей жанагы союз ыдырап, мамлекеттер арасындагы байланыштар, экономикалык байланыштар үзгүлтүккө учурап, биз оор кризисти баштан өткөрдүк. Бирок мына мен көрүүчүлөрдүн арасында өтө жаш муундун өкүлдөрү болгондугу мени абдан кубандырды. Алар биздин ушул жанагы Кыргызстандын өткөн доору кандай болгондугу мына ушундай фильмди аркылуу биле алышты деп ойлойм. Ошон үчүн мынакей Кыргызстан азыркы учурда өзүнүн боорун көтөрүп келе жатат. Акыркы 3 жылда биздин азыркы жетекчилер Кыргызстанда дагы чоң секириктер башталды. Курулуш тармагында өнөр жай ишканалар ачылып атат, завод фабрикалар курулуп атат. Мына ошол өнүгүү доорун мына азыркы экинчи этабы башталды. Ана мен ойлоп атсам, бул фильмдин эң баалуулугу өткөн доор менен азыркы доорду салыштырып, Кыргызстандын потенциалы канчалык экендигин көрсөтө алды десек болот. Ушул жылдар ошол мезгилдеги Кыргыз ССРинин гүлдөгөн доору болду. Башкача айтканда, эң кубаттуу гидроэлектр станциялар биринин артынан бири ишке берилип, республикада электрлештирүү толук жыйынтыгын берди. Өнөр жайлардын бардык тармагы жыл санап өсүп, машина куруу, электрондук эсептөө жана приборлорду жасоо заводдору күркүрөп иштеп, жеңил өнөр жайларынын бардык тармагы кулачын жайды. Кен байлыктардын бир нече түрлөрү казып алынып, аларды толук иштетүү жолуна коюлду. Шаарларда, областтын, райондун борборлорунда жана айыл жерлеринде курулуштар кулачын жайды. Жалпы калкты турак жай менен камсыздоо алда канча эселеп илгериледи. Абдан жакшы документаль фильм болуптур. Мен абдан ыраазы болуп, мен үчөөнтөн көрдүм. Азыр эле мен бул жерде айтып кеткендей, мен бул жерде 3 муунду көрө алдым да. Биринчи фильминде мен өзүмдүн чоң атам, чоң энелерим жөнүндө алардын жашоосун көрө алдым. Экинчисинде апам жөнүндө, атам жөнүндө алардын жашоосун көрө алдым. Бүгүнкү фильмде мен өзүмү, аялымы, өзүмдүн балалык чагымы, студенттик кезимди, окуучулук күнүм, бүгүнкү жашоомду көрө алдым. Бул жаштар үчүн өтө керектүү нерсе. Мен азыркы айткандай, көпчүлүк жаштар китеп окубай калбады. Китеп окубастан Европаны, батыштын аркасынан кетип калып атпайбы? Ошону буларды карап туруп, кээде айтам да, азыркыда айткандай, булар батыштын цивилизациясына киргенде канализациясына түшүп кетип атат. Мына ушу жаштар үчүн өтө керек. Себеби тарыхын билбеген эл болбойт. Келечеги жок эл болот. Биздин тарыхыбыз дагы бай. Бүгүнкү күнүбүз да бай, келечегибиз дагы бай.
бул өтүп кеткен убакыт, өтүп кеткен учур тууралуу мындай айтканда жаштарга азыркы биздин кыргыз жарандарына маалымат жеткирүү болуп саналат. Биз кандай доорду өттүк, кандай кыйынчылыктар менен азыркы жетишкендикке жеттик, кандай буга чейин кемчиликтер болду, ийгиликтер жаралды деген ушул баары мамлекеттин түптөлүшүнө түзүлүшүнө бүгүнкү мындай айтканда 1 саат 12 мүнөттүк хронометраж менен болду. Албетте эми жаштарга мунун баарын жеткирүүдө бир топ оор, анткени азыркы жаштар баягы ыкчамдуулукту, кыска маалымат алганды аябай жакшы көрөт, бирок ошол эле маалда бүгүн атайын тарых музейге алып келген себеби интернеттин баарын өчүртүп, ошол жаштар көрсүн, бир аз таасир алсын дегенде жакшы болот. Эгерде ошол 100% студенттер келген студенттердин 100%-ын ичинен эң аз дегенде бир 4%, 5% дагы ушундан бир таасир алып, ушундан ары баягы бир өкүм чыгарып же болбосо бир бүтүм чыгарса, менин оюмча бир жакшы жетишкендиктерге жетебиз деп ойлойм. Анан бул жерде сөзсүз түрдө биздин Кыргызстандагы жалпыга маалыматтуу каражаттары, телевидение бүт баары тең буга салым кошуп, буну таратканга, пропаганда кылганга айтканда жардамчы болуш керек, бизге өнөктөш болушу керек деп ойлойм. Кыргыз автомаш заводу ал кездеги Союздагы эң мыкты делген газ самосвал үлгүсүндөгү автомашиналардын жылына 30 000 даанасын, КАМАЗдарга ылайыкташкан чиркегичтердин 15 000-ин жана автомобиль радиаторлорунун 1 миллион даанасын чыгарган. Айыл чарба машиналарын жасоочу заводдо чөп пресстөөчү машиналарды чыгарууну жылына 40 000-ге чейин жеткиришкен жана дүйнөнүн 36 мамлекетине экспортталып турган. Электрондук эсептөөчү машиналарды, контролдук өлчөгүч приборлорун жасоочу жана физикалык приборлорду жасоочу заводдору аскердик жана стратегиялык тармактагы продукцияларды. Ушу Кыргызстандын советтик доорун тартсам дегенчи. Анан ошол экиге ойлонуп жүргөм, ошо тартам деп. Анан мына президент Садыр Жапаровдун дагы указ чыгып калды уже былтыр. Кара-Кыргыз автономия областынын 100 жылдыгын белгилөө боюнча. Мына ушул дагы аябай шарт түсүп берди бул фильм жаралышына. Эми көрдүңөр фильмди ушундай эмеде тарттык, акыбалда тарттык, материалдарды көрүп пайдаландык, тарыхчылардын немелерин пайдаландык. Анын өзүбүздүн баягы чыгармачылык наукабызды ушуга аябай салдык да. Ошонун негизинде ушул иш жаралып калды. Анан эми бүгүнкү көрөрмандар эми өзүңүздөр көрбөдүңүздөр, өзүлөрүнүн ой пикирлерин айтышты эми дальше көрсөтүлөт да бул фильм жана телевидение аркылуу көрсөтүлөт, жанагы азыркы жана интернет булактар аркылуу көрүшөт. Анан эми айтышат да ойлорун кандай. Биринчиден бул фильм менин чоң энемди эске салды, анткени ал чоң энем ушул окуянын баарын мага азыр так даталар менен толугу менен айтып берген. Бул ушу чоң энемди эске салды биринчиден. Бул сезим, анткени биз мамлекеттик башкаруу академиясында окугандыктан бизге өзүнчө бир дух берди да. Мамлекетти өнүктүрсө болот экен, биз дагы ушундай чоң жетишкендикке жетсек болот экен деген жүрөгүбүздө бизге чоң духту берди, дем берди. Ушундай чоң рахмат, ушундай фильмдер дагы Кыргызстанда көптөп чыгып турса, биз мына жаштар ушундай дем күч алып, өлкөнүн өнүгүүсүнө чоң салым дагы кошо бере алабыз. Бул менин азыркы учурдагы билим алып жаткан факультетиме өтө керектүү нерселердин бири болду. Эмне дегенде биз мамлекеттик башкаруу муниципалдыгында окуйбуз. Мындайча айтканда, келечекте Кыргызстанды колдоочу жана ошондой эле Кыргызстанды өнүктүрүүчү кадрлардан эң күчтүү ушул фильмди сөзсүз түрдө көрүш керек деп ойлойм. Анткени тарыхын билбеген адам эч качан өзүнүн мамлекетине эч кандай салым кошо албайт. Жаштар бул келечек жаштардын колунда деп айтат, бирок өзүнүн тарыхын билбеген адамда эч кандай келечек жок деп айтам. Агай өзү аябай мындай ушунчалык мындай кесипкөй режиссер да. Биз тарыхчылар иштеп аткандай көрүп атасыңар, биз эми интервью беребиз, китеп жазабыз, бирок аны элге жеткириш ушул мындай башкача жол менен фильмдер аркылуу, көркөм фильмдер аркылуу мындай жакшыраак жетет экен да. Азыр эми баарыңар билесиңер, мындай чоң китептерди окуш кыйын да. Мисалы азыр мына могу фильмде канча мезгил бир эле саатка камтылды, канча окуялар камтылып атат. Китепти анын баарын окуп чыгыш чын эле кыйын. Ошон үчүн мен чоң ыраазылык билдиргим келет. Ушул Акжол Бекболот Акжолго дагы мен чоң ыраазылык билдирем.
жакынкы тарыхты чагылдыруу бүгүнкү күндө технологиянын заманында көбүнчө баягы китеп окуу мындайча айтканда көп актуалдуулугун жоготкондой сезилет. Ушул сыяктуу тарыхый окуяларды изилдөөдө мисалы үчүн китепканага отуруп алып көптөгөн томдогон китептерди окуп анан анализ чыгарыш керек да. Жеке эле китепкана эмес, ошо архивдик материалдар менен да иш алып барыш керек. Ал эми бул жерде болсо ошо көрүүчүлөр же ошо жакынкы тарыхка кызыккандар үчүн жана ошондой эле көрүүчү катары ошо биздин студенттер болсун, окуучулар үчүн мындайча айтканда аудиовизуалдык чыгарма аркылуу ошол тарыхтын билимин берүү болуп эсептелет. Максатыбызга жеттик деп ойлойбуз. Анан айтылгандай эле ошо министрлер кабинетинин программасындагы бир пункттардын бирөө болчу ошо Кара-Кыргыз автономиялык областынын жөнүндө документалдык тасма тартуу боюнча. Бул ошо Кара-Кыргыз автономиялык областынын мамлекеттик деңгээлде 2024 жылы белгилөө максатында ошо президентибиздин жарлыгы да чыккан. Ошол жарлыктын негизинде дагы ушул иш-чараларды уюштуруп жатабыз. Бүгүн биз Кыргызстандын өнүгүү доору деген хроникалык тасманы көрдүк. Бул тасма өсүп келе жаткан жаштарга өзүнүн бир чоң таасирин тийгизет деген ойдобуз. Себеп дегенде ошол 50-жылдан баштап 85-жылга чейин Кыргызстандын өнүгүү доору бул тасмада толук чагылдырган. Ал эми ушул тасманы ар бир кыргыз жараны, анын ичинде жаштар көрүүгө милдеттүү демекчимин.